Алло. Алло, саламатсызбы? Биз жаңы IT компаниябыз, бизге сиздин номериңизди берген жакшы программист деп. Саламатсызбы? Чоң рахмат. Бирок азыр колумда кичинекей балам бар эле. Эгерде үйдөн отуруп иштегенге мүмкүнчүлүк берсеңиздер, аябай жакшы болмок. Албетте. Биз негизи эле онлайн иштейбиз. Сизге тапшырмалар жиберип турабыз, анан сиз срок жиберип турсаңыз эле жыйынтыгын, ошо бизге жетишет. Макул, чоң рахмат, көрүшкөнчө. Сизге рахмат, байланышабыз. Анда эртең обедтерге келбейинби? Сүйлөштүк. Адилет. Менде сон жаңылык бар. Сен биринчи айт. Мени бир чоң IT компанияга чакырышты. Үйдө отуруп иштей берсем болот экен. Мен телевидение чакырбадыбы? Бир проект режиссировать этип берсин деп. Эмне анча бактылуусуңар? Же ата эне болгонуңарды эмисиздиңерби? Мам, мени бир чоң IT компанияга чакырышты. Адилетти да жумушка чакырышыптыр. Азаматсыңар, алтындарым. Куттуктайм. Эме, илгери мени деле телевизордон көрсөткөн. Ой, коюңузчу ата. Чын? Тиги кошунанын үйү өрттөнүп кеткенде интервью бергем да мен. Жака. Бүгүн кыздарды сени алып кетчү мектептен, Пожалуйста. Макул. Эмеш анан үйгө канчада келесиңер? Мен мектептен кийин кайра салонго барам. Иштер көп. Анан банкка да кириш керек, кредит төлөнбөк. Всё анда. Мен кеттим, Алло, саламатсызбы? Сиз Эмир Жусупбековдун мамасы болосузбу? Ооба, бул ким? Биз мектептен чалып жатабыз. Сарсана болбоңуз. Болгону балаңыз мушташып кетиптир. Эмир. Эмне болуп кетти? Ким менен мушташтың? Эч ким менен? Не поняла, жүрсөң? Жакажы, биз айлык жөнүндө сурайлы дегенбиз. Бүгүн алсак болобу? Акчам бар, кредитке төлөп койдум да. Үйдө квартирага чогулткан акчам бар. Эртең ошондон алып бөлүп берейин, чыдап тургула. Хорошо, макул. Рахмат. Апа, биздин өзүбүз болобу? Буюрса балам, бирок катабызга айтпай туралычы. Романтика жаса дейт. Романтика. Мен романтиканын рысын да билбейм. Андан башка бир нерсе керек болуп атат. Эмне буга чейин романтика жасап көргөн эмес белең? Ой, жок, кайдагы романтика. Куш жакын десе. Диана да ушун экен. Диананын сөздөрү. Кыскасы, Кадырбай эке. Сиз эми улурааксыз, тажрыйба көбүрөөк, опыт море. Бир кеңеш айтыңызчы мага. Бу аялдардан кечирим сураган жагынан эч кимди алдыга салдырбайм. Ушул керек да мага, Ушу илгери жаш кезде бир кызды таарынтып алдым. Эптеп кантип кечирим сурайм деп сахнага гитара менен чыгып ордадым. Эми мен кант эмина. Элдер ыйлап атат, көздөр самчы, шолоктойт. Сүйөрүм билбедима дегенде музыка кетет. Düşümde sen de dima, sen de dima. Olacağım. Anlatayım, sözüm geçireyim sırasam kabul alganda. Dayı bir jolu olsa bir kızga kaçak getirip koyup arkasından bargana kaçsam yok. Velosiped menen uşaktan gölge ketmedim ben. Ana. Dayı bir önde olsa şu geçirim sırayım da barıp bayır uyuga kete albay kalıp taң atkança talada bir kız menen kalıp bolup bayır. Sen mamaң menen anda tanış elek bolчумун, ага чейин болчу. Таң атканчаны менен карта татыштык. Уттум да эртеси күнү ошол акчаны алдым да такси менен биринчисине
кайра кетпен. Эй, мына биздин убакта ушундай. Сүйүүдөн ушундай болчу. Ана, азыр силер телефонду алып анан привет, как дела, где встретимся, спасибо болуп туруп эле герой болуп атпайсың. Мына биздин убакта подвигтер ушундай болчу. Так, Кыдырбай аке, биринчиден гитара ойноону билбейм. Мен кантем деп ырзай албайм. Экинчиден велосипедим жок. Үчүнчүдөн Жака көлдө эмес. Биринчиден биздин убакта заман башка болчу. Экинчиден биздин убакта сүйүү таза болчу. Силердин убакта барыбы жок билбейм даже. Төртүнчүдөн уже телевизордо UFC башталып атат. Мен сени менен башымда ортого турам. Бешинчиден до свидания досум. Омин. Чай ичпейсизби ата? İçtim. Жома, негизи мунун баары кереги жок. Короче, мындай кыласың. Элестет, Жака аябай бир кооз көйгөй болуп туруп үйгө келет. Жерде толтура розалар чачылып турат. Анан кийин Жака түп-түз мондай мощный көйнөгү менен басып келип туруп, анан кийин шамал урганда чачып желбирейт мондай. Үйдө кайдагы шамал? Жок, токтоп турсаң уксаң. Анан кийин чачы желбирегенден кийин түп-түз басып баратканда бир маалда астынан бир арстан чыгат. Отурчу, арстанды кайкантабы? Жок, сенсиң арстан, сен. Арстан менмин. Арстанды кийими кайкантабы? Ой, кийими кереги жок. Голый болом. На, всё, символический өзүм. Анан кийин арстан болуп туруп, сен болсоң мындай мощный, өзүңдөн классический свадьбага кийген костюмуңду кийесиң дагы. Жаканын астына келип туруп, тизеге туруп. О, Жака, мени кечирчи. Мен чоң катачылык кетириптирмин. Бирок мен өз күнөөмдү актаганга даяр. А Жака болсо, сен менден кечке кечирим сурайсың го. Ой, түнү менен кечирим сураганга даяр. Андан аркысын айтпай эле кой, андан аркысын мен сопчумун билет. Аны мага эле кой. Жо, бирок ошондой кылсаң Жака сени точно кечирет. Точно? Точно. Бир чөбүштү, красавчик. Аябай берилип айтып бердиң го. Мага бир да жок андай нерселер кылган эмес. Баарын эле жакшы билет турбайсың. Жок, эме. Мека, токтосоң? Адик, арстан. Азыр. Мека, токтосоң? Эмне ким узатат ошондо? Жакшы тургула, Cualquier cosa, por tan primarosa, por estar siempre aquí. Entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te... Бирден билбейин нерде ойлогочу. Тем более балага жаман влияет. Нормально уктуп алсын да. Кырмайсың, сен жумал кетtir. Болды. Как подать эти фрукты красиво? Хочу сегодня предложить на моем канале несколько вариантов, как можно красиво подать фрукты на ваш праздничный стол. На праздничный стол любые фрукты, которые вы любите. То есть не имеете ничего. В данный момент у меня цитрус, грейпфрут, мандарин, лимон. Кийинтим го. Тем более бабабызга таза аба пайдалуу. Мека, 40 күн ичинде баланы эч жака чыгарса болбойт. Айтып коюңузчу, ата. Ата. Ой, балам, эмне коркуп атасың? Кичинекей балага деген таза аба керек. Анын үстүнө Мека да канчадан бери үйдө отурат. Дем алсын да эшке чыгып барып. Бусага пингвин эмес да. Апа, айтып коюңузчу, баланы эч жака чыгарса болбойт. Ой, айланайын, Адилет, менин башым ооруп атат. Ой, чыгып келгиле, эч зыяны жок. Сен да барып шамалдап келчи. Мам, сиз деле жүрбөйсүзбү? Жок, балам.
өзүңөр эле бара бергиле. Мен кичине жата турайынчы. Макул. Анда мен дагы барам. Жүрү. Жактан колясканы алып чыксын. Сен билең. Мен сага айтпадым беле, бошсуң деп. Бошсуң. Чоңгус могу алмады, не бир килограмм тапырып койгачы, сурандычы. Сен биринчи жаркын айга чалып уруксат сурап койсоң болмок. Өзүң акчаңы алып аткан жоксуң, туурабы? Эгеле мындай кыласың сени? Мага тийишпейсиң. Мен сага тетигил жерден кроссворд, сканворд алып берем. Эми охранниктерге жагат го. Жома. Не? Сен баягыда салонда ким талкалаганын билесиң да? Ким? Мен. Билгем? Анген сен эшексиң да. Мен япот. Билесиң эмне үчүн? Эмне үчүн? Анткени сен жаркын айга татык эмессиң. Ошондой болгон сен кичинекей кезде. Мен сага айтпадым беле анда да, сен коркосуң. Алия карачы, таттуу уйку менен уктап атат. Жакты прогулка. Просто по-любому переживать ете берет кимде. Ооба да. Эй. Үйгө күйүп атпайбы, бул? Жома менен Жакан үйгө. Bak şuna. Senin ne için beni atlaman kız? Seni bana bir de bol gitsin. Ne olur ya? Мен бир жолу апамды жоготком. Экинчи жолу ушундай болсо өзүмдү кечирме эмесмин. Слегка продакшн. Байке, туруңуз, Байке. Байке, туруңуз. Байке, сізге азыр сұрап келе ғой.
келишпей атат го. Не болуптур? Жомалардын үйү күйүп биздин квартираларга да өтүп кетти. Жома, каяктасың? Силердин үйүңөр күйүп атат. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pink moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High soft, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air, telepathy-wise above. I'm sizzling like a snare, honey, I'm on fire. I feel it everywhere, nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. Мен биз үчүн кылганда болду, романтик болгондо Жака. Сени майрамайын келип калдым, мушташ отун тияктан чын. Кыздарым гана, Жака. Мен кечирип койчу. Өчүп атам тияктан, өчүп атам. Жака, бир неме дечи мен турарчы. Ажырашалчы. Koşunanı karak sen camında bak. Sözlerin yürek sen yakına bak.